Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп окуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта РУДН университетинин кызматкери 200 мигрантты мыйзамдаштырды деп айыпталууда. Ички иштер министрлиги 1000 мигрантты мыйзамсыз мыйзамдаштырган 6 адамды кармады. Орусиядагы эмгек мигранттары мобилдик тиркеме аркылуу көзөмөлдөнөт. Бул канчалык мыйзамдуу? Экспериментти 1 сентябрда Москвада жана Москва областында баштоо пландалууда. Эмне үчүн бул чечим укуктарды бузуу болуп саналат? РУДН университетинин кызматкери 200 мигрантты мыйзамдаштырды деп айыпталууда. Мыйзамсыз миграция уюштуруу фактысы боюнча 17 адам кармалып, анын 2 камакка алынган. Тергөө комитетинин маалыматы боюнча кылмыштуу схема РУДН университетинин тил борборунун директору жана анын кол алдындагы кызматкерлери катышкан. Жалпысынан алар 200 мигрантты мыйзамдаштырышкан. Орусиянын тергөө комитетинин Перим аймагы боюнча тергөө органдары мүчөлөрү Орусияда кеминде 200 чет элдикти мыйзамсыз легалдаштырууга жетишкен кылмыштуу уюмду ачышты. Кылмыш иши боюнча айыпталуучулардын бири Патрис Лумумба атындагы Россиянын Элдердин достугу университетинин РУДН университети тил борборунун директору аталган бөлүмдүн расмий өкүлү Светлана Петренко билдирди. Тергөөнүн версиясы боюнча кылмыштар 2021-2024 жылдар аралыгында жасалган. Кылмыш схемасынын РУДН университетинин тил борборунун директору гана эмес, анын кол алдындагылар, ошондой эле коммерциялык уюмдун кызматкерлери да катышкан. Тергөө комитети анын аты жөнүн тактабайт. Петренконун айтымында, алар Орусияда иштөөгө, убактылуу жашоого же жашоого уруксат алуу үчүн зарыл болгон орус тили, орус тарыхы жана мыйзамдардын негиздери боюнча экзамендердин жыйынтыгын бурмалашкан. Бул жыйынтыктар акча жана мигранттардын документтеринин көчүрмөлөрү менен бирге коммерциялык уюм аркылуу эл аралык тил тестирлөө борборуна өткөрүлүп берилген. Борбордун кызматкерлери тергөөнүн айтымында документтер жасалма экенин билишкен, бирок дагы эле күбөлүк берүүнү чечишкен. Орусияда мыйзамдаштырууну каалаган мигранттар үчүн сынактар 2015 жылдан бери өткөрүлүп келет. Алар үчүн 3 модулдан турат: орус тили, чет тили катары, орус тарыхы жана орус мыйзамдарынын негиздери. Сынак 3 баскычтан турат. Эң оңойсу патент алуу, орточо татаалуу бактылуу жашоого уруксат алуу. Ал эми эң оор экзамен 3 деңгээл жашоого уруксат алуунун каалагандар ВНЖ тапшырышат. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча кылмыштуу топ Москвада, Перим крайында жана Тула жана Самара областтарында иш алып барган. Иш мыйзамсыз миграцияны уюштуруу Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 322 беренесинин 2 бөлүгүнүн А, Б пункттары. Кылмыштуу топту уюштуруу Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 210 беренесинин 3 бөлүгү жана кылмыштуу топко катышуу Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 21 беренесинин 2 бөлүгү боюнча козголгон федерация. Ички иштер министрлиги 1000 мигрантты мыйзамсыз мыйзамдаштырган 6 адамды кармады. Буга чейин 17 айыпталуучуга тең айып тагылган, деп түшүндүрдү тергөө комитетинин өкүлү. Кылмыштуу топтун 2 уюштуруучусу кармалып, калган айыпталуучуларга коомдон обочолонтуусуз бөгөт коюу чаралары көрүлдү. Мындай чараларга мисалы кетпөө жана туура жүрүм-туруму жөнүндө жазуу жөнүндөгү милдеттенме, жеке кепилдик жана айрым аракеттерге тыюу салуу кирет. Миграция саясатын өзгөртүү, анын ичинде мигранттардын орус тилин, орус тарыхын жана мыйзамдарынын негиздерин билүү боюнча экзамен тапшыруу процесси 2024 жылдын жазынан бери активдүү жүрүп жатат. Май айында Билим берүү жана Илим министрлигинин чечими менен коммерциялык фирмаларга мигранттарды тестирлөөдөн өткөрүүгө тыюу салынган. Учурда бул үчүн атайын аккредитацияланган 12 ЖОЖ, ошондой эле бир мамлекеттик уюм гана орус тилин билүү боюнча сынак тапшыра алат. Алардын арасында РУДН А. Пушкин атындагы орус тили институту жана Москванын билим сапаты борбору МЦЭК, Москванын экономикалык саясат департаментине баш ийген. Орусиядагы эмгек мигранттары мобилдик тиркеме аркылуу көзөмөлдөнөт. Бул канчалык мыйзамдуу? Москва жана Москва областындагы мигранттар атайын мобилдик тиркемени орнотуп, анын жардамы менен бийлик алардын кыймылын көзөмөлдөй алат. Бул талапты бузгандар Орусиядан депортацияланат. Экспериментти 1 сентябрда Москвада жана Москва областында баштоо пландалууда. Тиешелүү мыйзамга Владимир Путин кол койгон. Ал 4 жылга созулат жана ийгиликтүү болсо бүткүл Россияга жайылат. Мигранттарга мобилдик тиркеме аркылуу мындай байкоо жүргүзүү адам укуктарынын, анын ичинде купуялуулукка жана жеке маалыматтарды коргоого карата суроолорду жаратат.
Эмне үчүн бул чечим укуктарды бузуу болуп саналат. Россия Конституциясынын 23-беренесинде ар бир адам жеке турмуштун кол тийбестигине укуктуу деп жазылган. Бирок Конституция чоң масштабдагы мыйзам, ал укуктук жалпы принциптерин анықтайт. Ал эми конкреттүү кырдаалдарды жөнгө салбайт. Андыктан геолокацияны өткөрүп берүү сыяктуу талап купуялуулук принцибин бузабы деген суроо талкуу жаратты. Анткени менен айрым укук коргоочулар талаша турган эч нерсе жок экенине ишенишет. Бийликтер бул учурда эмнени жетекчиликке албасын, мобилдик тиркеме жеке жашоого мынчалык ачык кол салууга жол бере турган критерийлерге жооп берерине ишенүү кыйын, деп жазат Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Дамелия Айтходжина. Орусияда ден соолук маалыматы жана биометрикалык маалыматтар Конституция жана тиешелүү мыйзамдар менен корголгон жеке маалыматтар болуп эсептелет. Адам укуктарынын эл аралык стандарттары да жеке жашоого болгон укукту коргойт. Бул укукту чектөө башка бир катар укуктар сыяктуу эле алар өтө зарыл мыйзамдуу максатка пропорционалдуу мөөнөт менен чектелсе жана адамдын кадыр-баркын урматтоону камсыз кылса гана жол берилет. Азырынча колдонмо бул сыноолордун биринен да өтпөй калат окшойт. Мындан тышкары Дамелия россиялыктарды санариптик профиль, а дегенде эмгек мигранттарына, андан кийин орус жарандарынын өздөрүнө жайылтылса эмне болорун жакшылап ойлонууга чакырат. Мындай маалымат макулдуулугу менен гана чогултулушу мүмкүн. Россия Федерациясынын Конституциясынын 24-беренесинде адамдын жеке жашоосу тууралуу маалыматты анын макулдугусуз чогултууга жана сактоого тыюу салынат. Конституциянын өзүнөн башка дагы көптөгөн мыйзам актыларында муну тигил же бул жагынан баса белгилеген. Мисалы, жеке маалыматтар жөнүндө федералдык мыйзам ага ылайык жеке маалыматтарды иштетүү субъекттин макулдуулугу менен гана жол берилет. Атайын мобилдик тиркемеде каттоодон өтүүдө мигранттар жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук берүү деген кутучаны басышы керек. Бирок чындыгында тандоо жок болгондо мындай макулдук канчалык деңгээлде танылат? Кошумчалай кетсек, ушул эле мыйзамдын 5-беренесинде жеке маалыматтарды көрсөтүлгөн максаттардан ашыкча иштетүүгө жол берилбестиги белгиленген. Геолокацияны чогултуу купуя жеке маалыматтар болуп саналат жана аны миграциялык органдарга каттоо үчүн үлгүтсүздүк өткөрүп берүүнү талап кылуу. Өзгөчө, эгерде максат болуу жөнүндө билдирүү гана болсо, пропорционалдуу эмес чара болушу мүмкүн. Мыйзам долбоору жеке маалыматтардын купуялуулугуна карата адам укуктарын бузуп, маалыматтардын сыртка чыгып кетүү коркунучун жаратып жаткандыгы тууралуу Борбордук Азиядагы Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов Новая газета Европа басылмасы менен болгон маегинде белгиленген. Укук коргоо органдарынын коррупциясын эске алсак, бул кыянатчылыкка негиз түзүүдө, ошондой эле маалыматты сактоо системасы да хакердик чабуулдарга душар болушу мүмкүн. Анткени Ички иштер министрлигинин системасы банк тутумундай жакшы корголбойт. Криминалдык түзүмдөр пайдалана турган боштуктар сөзсүз болот, деп баса белгиледи Ильхамов. Таджик эксперттери да ушундай ойдо. Тажикстандык жаңы технологиялар боюнча Адис Рустам Гулов бул тиркеме жайгашкан жер тууралуу гана эмес, смартфондун мүнөздөмөлөрүнөн тартып байланыштар тизмесине жана башка орнотулган тиркемелерге кирүүгө чейинки жеке маалыматтарды да чогултушу толук мүмкүн деп эсептейт. Бул тиркеме кантип курулганына жана ага кандай функциялар киргенине байланыштуу деп белгилейт ал. Кандай тобокелдиктерди жана мигранттардын укуктарынын бузулушу мүмкүн? Жеке жашоого болгон укукту бузуу Россия Федерациясынын Конституциясынын 23-беренеси. Геолокацияны мажбурлап которуу, ашыкча маалыматтарды чогултуу, жеке маалыматтар жөнүндө федералдык мыйзамдын 5 жана 6-беренелери. Жарандыгы боюнча басмырлоо, мындай чаралар Россия Федерациясынын жарандарына карата колдонулбайт. Бул теңдик принцибин бузууга алып келиши мүмкүн. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан чыкты кирге кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Баарыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес бересат.